Кыргыз Республикасында жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси. Изилдөө Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен Келечек мамлекеттик жаштар платформасынын алкагында жүргүзүлдү. Индексти иштеп чыгуунун максаты жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо, аларга карата республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси эки өлчөө ыкмасынын негизинде эсептелинген. Биринчи 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды сурамжылоо. Тандоонун факторлору аймактык, жаш курак, гендердик, этникалык, жашаган жеринин түрү. Жалпысынан 1640 адам сурамжыланган. Экинчи объективдүү маалыматтар расмий органдарда, изилдөөлөрдө жана отчеттордо болгон статистикалык маалыматтар өздөштүрүлдү. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 9 чөйрөнү өз ичине камтыйт. Жарандык катышуу, экономикалык мүмкүнчүлүк, билим берүү, маданият, ден соолук, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, коопсуздук, үй-бүлө, экология. Коопсуздук. Жаштардын 25,2% коопсуздукту бекемдөөдөгү ролун дружиналар, акциялар, дебаттар сыяктуу ар кыл иш-чараларга активдүү катышуудан көрүшөт. 14,3% зордук зомбулуктан баш тартуунун оң аспектилерин илгерилетүү. 17,8% укук бузуучулар жөнүндө тиешелүү органдарга маалымат берүү. 42,8% мыйзамды сактоо жана башкалардын укуктарын бузбоо менен байланыштырышат. Расмий статистика боюнча 2020 жылы кризистик борборлорго жана калкка социалдык психологиялык жардам көрсөткөн башка адистештирилген мекемелерге 10 миңге жакын адам кайрылган. Алардын көбүн 86% аялдар жана жаш аялдар түзөт. 18-34 жаштагылар 37%ды түздү. Респонденттердин көбү зордук зомбулукка кабылган адамдарга моралдык жардам көрсөткөн. Жаштар саясатынын максатын жаштардын коопсуздугу деп эсептеген жаштардын үлүшү 82,9%. Зордук зомбулукка кабылганда атайын кызматтарга кайрылган жаштардын 19,9%. Ички иштер министрлиги тарабынан колдоого муктаж болгон жаштардын үлүшү 92,4%ды түзгөн. Пандемиядан кийин жаштардын тынчсыздануу деңгээли 60%га жогорулаган. Сурамжылоо көрсөткөндөй, ракетчиликтин курмандыгы болгон 16 жаштан 24 жашка чейинки жаштардын үлүшү 2017 жылдан 6,6%ды түздү. 13,3% онлайн ракетчиликке же сексуалдык асылууга душар болгон. Жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви.